жүрбөй атат. Курулуш жүрбөй атат, ama moyun артында турган могу материалдары турат го. Азыр мо жерлер, мо арматуралар чирей берсе, дат баса берсе, негизи бетонго өзү дат баскан арматура салынган болбойт да. Дат басып жатат ушунда. Мына бuyakta дат басып турго. Мына бирлешкен айылына келдик, мына Орунбай Курбанбаев мектебине. Мына мо мектеп салынып атканы 2014-жылдан бери башталыптыр. А бул мектепти качан бүтүрүп беребиз деп маалымат кылышат. 2024-жылдын 1-сентябрына беребиз деп айтып атышат азыр. Бирок кыймыл жок. Кыймыл жок, эгерде бул ушундай эле тура эле турган болсо бүтпөйт да. 2014-жылы башталган, ошодон бери бүтпөй аткан үмүтүбүздү үзүп эле калдык. Бүтөрүнө. Келип кетишти, губернатор келген, то есть биринчи зам губернатор келген бул жерге. Окустун начальниги Маратбек Акназарович келген, атайын келип көрүп кетишти. Бир нече жолу көп кишилер келген. Бирок жыйынтык жок. А эмне документ бүтпөй атат? Тендерден ошо туура эмес болуп, бул жерден суу чыгып кеткен 3 метрден. Ошону лабораторияга өткөрбөй туруп эле тендер берип салган. Ал баасы 75 миллионго бекитилген. Азыркы учурда суу чыкканда бул жерге аябай көп сумма көп керек болгон да. Ошону азыр чече албай туруп эле документте жок. Бул жер мектепте курулушун баштап салган. Азыркы жаңы окустун начальниги мен документи жок, жумушту баштай албайм деп турат. Ал ким ал документти жасайт бүгүнкү күндө ал белгисиз. Азыр эч ким жасалбай бул курулуш болбой экен да. Кайрылганбыз, көп жерге кайрылдык. Азыркы күндө ошол тыйынды чечилди деп айтышат көп немеден, бирок ким чечери белгисиз. Көрдүңөр, арматуралары жатат, угольниктер жатат. И апаловкалар орнотулган бойдон калыптыр. Мына бuyakta усталар жатчу жер экен. В общем, бuyakta азыр эч ким иштебей экен, эч ким кызматташпай экен. Эгерде ушул эле темп менен боло турган болсо, 1-сентябрга да бүтчүдөй эмес деп көрдүңөрбү. Баарын эле алып келип даярдап коюпту, бирок документи жок себептен болбойт атат дейт. Ушунун бир документтерин чечип берип койсоңуздар. Эгерде бул балдар школдо окуп бүткүчөктө эле, жанагыдай мектептин азыркы СРСин көрдүңүздөр. Ошо СРС менен дем ала бере турган болсо, балдардын ден соолугуна өтө зыян келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн эртерээк ушуну чечип берип койсоңуздар. Азыр мектептен дагы көрсөтүп берем мен сиздерге акыбалын. Мына бул жерлер көгөрүп, жанагы айткандай балдардын ден соолугуна өтө зыян келип атыптыр, көк кыштан үстүнөн суу берип. Баягы пол мо жер экен да, жанагы ылдый жагы түшүп кетет деп атканы. Сүрөттөрдү жерге мун жамадык. Чукара болсо биз өзүн алып калсак эле түшкөн өтпөйбү? Сиз бетеп болуңуз. Монуна. Бияка өтпөйсүңөр да. Мо жерден ылдый жагындагы жанагы балкалар чирип кетип, мо жерде мисалы үчүн бир топ окуучулар туруп тура турган болсо, мо жер түшүп кетиши коркунучунда бар экен да. Мына атайк мугалимдер өздөрүнүн кызматтарын жакшы эле кылып, мына мектептин өзүнүн тартиптерин жана ошондой эле камералар баарын алган экен. Өзүңөр кимге кызык болсо келсеңер жытынан билинет СРС экенин. Отоплениялары. Ошондой эле мына мол жерлердин дагы ылдый жагындагы балкалар чирип кетип, үстүндө тактайлар түшүп кетүү коркунучунда туруптур да. Бул эле класстан эмес, башка класстардан да жан киреби? Мына мо полдор мондой болуп тешилип, мондай нерселер менен жаап коюптур. Анан үстүнөн мондай жаан да кирет экен. Эми азыр кыш болуп, тоң болуп кирбей атса керек. Сага татыңыздар. Тамчы жаан ошо четтеринен келет жерине. Салмасагы. Мына могу үстүндөгү шифрларынан да уже жаан кирип, эскилиги жетип. Мына бuyakta учительский кабинеттеринде да ошондой болуп калыптыр. Бул жерде жаңы мектеп салынып тур, бирок канча бир жылдан бери бүтө элек экен да. Мына карагылачы, буларына чырып кеткенин. Толдору. Уже кулай баштаптыр. Ар кандай сабакка түз сызык жана математики, ну вот можно поменять вот так вот. Ар бир класска бар экен, да? Молодцы, сонун экен ушу жаңы. Парталар 80-жылык парталарбы? Полный башалар. Птичка мне 63-жылы окуучулар 10 класс бүткөн. Канчанчы жылы? 63-жылкы балдар. 63-жылкы балдар бүткөнбү? Бүткөн 10 класс шөйдө бүткөн. 80-жылы бүткөн. 80 жаңы ачылган мектеп. Ошондо мен полный башалар.
63 жылкылар окуп бүткөн, э? Бүткен, 10 класс бүткөн. Бүткен оқушылар ошолар. 63 жылкыларына биринчи окууну бүтүрүп турушу мектепте. Міне, мынаны бош. Көп болып тұрады, мынада чиріп кеткен. ичеби Чиріп,